Бишкекте зына көбөйдү. Жакшылык менен бүтпөйт эч качан. Пайгамбарыбыз айткан, пайгамбарыбыз сөзүнө таянып туруп айтам, ант менен айтам мечитте туруп, жакшылык менен бүтпөйт ушуларчы. Ушунча гостиницалар көбөйдү дейт. Ушундай көбөйдү, аялы үйүндө күйөөсү иштеп түштө деле, ал ойлойт ал түндөсү деп. Күндүзү деле зына болуп атат дейт. Же болбосо күйөөсү дагы башка жумушта, аялы башка жерде иштейт, ошол жерде чогуу иштеген бирөөсү менен дагы ушуна сүйлөшүп алган, тияка кетти күндүзү эле зына. Туугандар, ыймандан ажырайсыңар, Кудай сактасын, баарыбызды сактасын, үй бүлөбүз, бала чакабыз, туугандарыбыз сактасын. Зынадан коркойлу. Ыйман ажырап турат деп пайгамбарыбыз айткан. Bunun kesepeti öte жаман. Kan менен бүтөт. Kan менен бүтөт. Kan төгүү көбөйөт деген пайгамбарыбыз айткан. Урпак бузулат. Кээ бирлеринин бала чакасы бар, кээ бирлеринин уже неберелери бар, ушундай зынага барат. Кудайдан коркойлу, болбоду өлүмдөн коркойлу. Кандай жашасаң да, кандай чырайлуу болсоң да, канча бай болсоң, канча бий болсоң да, баары өлөсүң да туурабы? Кайка барасың?